Кыргызстан 93-орунда, Тажикстан 99-орунда дүйнөдөгү эң күчтүү армиялардын рейтинги. Эл аралык Global Firepower компаниясы жыл сайын дүйнөдөгү эң күчтүү армиялардын рейтингин жарыялап турат. Баалоодо дээрлик 50 көрсөткүч, анын ичинде аскер күчтөрүнүн саны, техникалык камсыздоо, каржылоо, жоокерлердин мобилдүүлүгүн көрсөткүчтөрү сыяктуу критерийлер эске алынган. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Өзбекстан эң жакшы натыйжаларга жетише алды. Республика рейтингде 51-орунга чыкты. Казакстан 61, Түркменистан 86 жана Кыргызстан 93-орунда жайгашкан. Ал эми Тажикстандын армиясы 99-сапка илинген. Ошол эле учурда Global Firepower тизмесине Ооганстан да кирген. Республика 75-орунда турат. Рейтингде 1-орунду АКШ, 2-орунду Орусия жана 3-орунду Кытай ээледи. Эксперттер 4-орунду Индияга, 5-орунду Японияга беришти. Дүйнөдөгү эң күчтүү армиялардын ондугуна ошондой эле Түштүк Корея, Франция, Улуу Британия, Бразилия жана Пакистан дагы кирди. Ал эми Иран өлкөсү рейтингде 14-орунду ээледи. Жалпысынан Global Firepower рейтингине 140 өлкө кирген. Рейтингде эң акыркы саптарга Бутан, Косово жана Либерия илинген. Кыргызстандыктар 6 жылдан бери миллиард сомго алтын сатып алышты. 2015 жылдан бери өлкө 297,3 килограмм алтын куймасын сатып, сырттан 150 килограмм сатып алган. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине Улуттук банктан кабарлашты. Аталган банк 2015 жылдын 7 майынан тарта алтын куйма менен иштей баштаган. Мындай аракеттердин максаты чет элдик валюталар гана эмес, баалуу металлдар менен да иш алып баруу болуп саналат. Алтын куймаларды алгандар аны кайра өткөрүп бере алат. Сатуу же сатып алууда баа күн сайын өзгөрүп турат. Активист Бакай Кашкарбаев кармалды. Активист Бакай Кашкарбаев 29 октябрда кармалганы тууралуу Азаттык радиосуна анын жакындары билдирди. Маалыматты Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма-сөз кызматы тастыктады. Ал кылмыш жаза кодексинин жазык 344-беренесиндеги кылмыш жасалгандыгы жөнүндө билип туруп жасалган билдирүү жасоо, 355-беренесиндеги бийлик өкүлүнө карата коркутуу пункттары, жоруктар тууралуу кодексинин 119-беренеси майда бейбаштыкка шек саналууда. Соттук лингвистикалык экспертиза дайындалып, Кашкарбаев милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Тергөө уланууда. Кашкарбаев элдик көзөмөл деп аталган кыймылдын башчысы. 2020 жылдагы саясий окуяларда азыркы президент Садыр Жапаровдун жигердүү тарапташы катары таанылган. 29 октябрда президенттик администрациянын алдында Бишкектеги жаңы конуштардын тургундары чыгып, Кашкарбаевке чара көрүүнү талап кылышкан. Башкы прокуратура анын социалдык тармактагы баракчасына бийлик өкүлүн коркутканы же ага карата зомбулук көрсөткөнү чагылдырган видео тасмалар жарыяланганы үчүн январда кылмыш иши козголгону кабарланган. Кийинчерээк Айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигине коомдук кеңешчи болгон. Президент Садыр Жапаров 1-2 ноябрда Глазго шаарына, Улуу Британия королдугу жана Түндүк Ирландияга иш сапары менен барат. Анын алкагында Бириккен Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүүсү жөнүндө алкактык конвенциясынын тараптарынын 26 конференциясына катышып жана дүйнө лидерлеринин саммитинде кайрылуу жасайт. Мындан сырткары саммит аянтчасында мамлекет башчысы чет өлкөлүк кесиптештери, эл аралык климаттык уюмдардын жана көп тараптуу өнүктүрүү банктардын жетекчилери менен жолугушуу өткөрөт. Бириккен Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүүсү жөнүндө алкактык конвенциясынын тараптарынын конференциясынын 26 сессиясы 2021 жылдын 31 октябрынан 12 ноябрга чейин Глазгодогу шотландиялык Конгресс борбордо өтөт. Көлдө заводдон 50 тонна алтын, күмүш алып чыгып бара жаткан унаалар кармалды. Ысык Көл облусунун Ак Суу районундагы сырт зонасында жайгашкан кайра иштетүүчү заводдон калай, вольфрам, алтын, күмүш жана башка химиялык элементтерди камтыган концентратты мыйзамсыз алып чыгуу фактысы аныкталды. Бул тууралуу УКМКнын басма-сөз кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык сотко чейинки өндүрүштүн алкагында Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 211-беренесинин 2-бөлүгү мыйзамсыз ишкердик же банктык иш менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Үстүбүздөгү жылдын 29-октябрында Ысык Көл облусунун Ак Суу районунда УКМК кызматкерлери тарабынан капка салынган химиялык элементтердин концентраты менен мамлекеттик үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унаалар кармалды. Жалпы салмагы 50 тоннадан ашкан. Автотранспорт каражатын кароодо ташылган жүктүн товардык транспорттук документтеринин реквизиттеринде полиграфиялык жабдууларда өндүрүш түрүндөгү жасалмалуулуктун белгилери аныкталган. Буга байланыштуу унаалар УКМКнын Ысык Көл облусуна караштуу аймагына киргизилди. Учурда концентраттарды мыйзамсыз алып чыгууну уюштурууга тиешеси бар адамдарды аныктоо, мамлекеттин кызыкчылыгына келтирилген зыянды, кендерди иштетүү боюнча иш-аракеттерди жүргүзүүнүн мыйзамдуулугун аныктоо боюнча иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Партиялардын бюллетендеги номерлери аныкталды. Бүгүн 30-октябрда Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого катышып жаткан партиялардын бюллетендеги номерлерин аныктады. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы маалымдады. Белгилүү болгондой, бюллетендеги номерлер чүчү-кулак аркылуу тандалды. Чүчү-кулакка жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү, ошондой эле коомдук байкоочулар катышты. Ага ылайык 1-номер Атамекен партиясы, 2 Бүтүн Кыргызстан партиясы, Альянс, Леглайс, Ыйман Нуру, 6-Күчтүү регион, 7-Ордо, 8-Ынтымак, 9 Ишеним, 10 Азаттык, 12 Жашылдар, 13 Жашасын Кыргызстан социал-демократтар, 14-номерде, 16-номерде Кыргызстан биримдик патриоттук партиясы, 17 Улуттар биримдиги, 18 Эл үмүтү, 20 Улуу журт, 21 Ата журт Кыргызстан партиясы. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 30-октябрда Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында жайгашкан Алтын балалык медициналык реабилитациялык комплексине барды. Мамлекет башчысы комплекстин ишмердиги менен таанышып, медициналык имаратты жана палаталарды, курулуш иштеринин жүрүшүн көрүп чыкты. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев маалымдагандай, комплекс өлкөнүн алыскы аймактарынан келген балдардын жана энелердин жетим жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн ден соолугун калыбына келтирүү жана чыңдоого ылайыкталган. Буга чейин каражаттын тартыштыгынан улам комплекс бүтпөй калганы маалымдалган. Мамлекет башчысы үстүбүздөгү жылдын 19-мартында реабилитациялык комплекске барып, курулуш иштерин талап кылынган көлөмү менен таанышып, аны реконструкциялоону баштоону тапшырган. Октябрь айында балдар жана ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга бул борборду ишке киргизүү үчүн каражат чогултуу максатында кайрымдуулук марафону жарыяланган. Марафондун жыйынтыгында 30 миллион 90 миң сом чогулду жана комплекстин курулуш иштерин тездетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Министр Болот Купешев шек жаратканда Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад университетинде иш жатак. Ректор Кеңешбек Үсөнов шайлоодогу атаандашы Абдырашитовдун жактоочуларын четинен кетирип отуруп, 5 жылда 150 окутуучуну иштен айдап, алардын ордун өзүнүн тарапташтары менен толтурган. Университеттеги мындай өз билемдикке нааразы болгон окутуучулар билим берүү министри Болот Купешевка май айында эле келип арызданышкан. Министр мырза 3-4 күндө чечем дегенден бери 6 ай өттү. Мыйзамсыздыкка нааразы болгон окутуучулар YouTube каналына чыгып нааразычылыктарын айтып жатышат. Министр Болот Купешев болсо кылаар иши салар кушу жок немедей жер кыдырып жүрөт. А маселени ким чечет? Өзүн өзү билип өтүгүн төргө илген ректордун тизгинин тартчу киши барбы? Же ал билген намазын окуй береби? Булак Азия News гезити. Оғаныстанда ачкачылыктан улам кичинекей кыздарды сата башташты. Оғаныстанда талептер бийликке келгенден кийин өлкөдөгү гуманитардык кырдаал начарлап кеткен. Кээ бир ооган үй бүлөлөрү кыздарын адаттагыдан эрте күйөөгө сатууну же турмушка берүүнү чечишкен. Бул тууралуу видеону Настоящее время жарыялады. Балдарды никеге тургузуу жана бала сатуу Оғаныстанда жаңылык эмес. Бирок акыркы айларда мындай учурлар көбөйгөн. 8 жаштагы Ашо 23 жаштагы $3000 сатылган.
Шукрие болсо болгону 1,5 жашта, бирок атасы аны $2800 сатууну чечкен. Ашоонун апасы Бибигүл кызын үй бүлө ачкачылыкка учурап, карыздарды төлөш керек деп сатып жибергенин айтууда. Бизде башка арга жок. Бул жакшы иш эмес. Кудай жана анын пайгамбары бизге мындай кылгыла деп эч качан айткан эмес, дейт аял. Эми кыздын атасы Мухаммед Асан ачкачылыктан жана качкындар лагеринде башыбыздан кечирип жаткан кыйынчылыктардан улам 2 кызымды сатууга туура келди, дейт. Сатып алуучунун акчасы жок болсо, ата-эне анын ордуна мал же курал алууга даяр.